Саламатсыздарбы, кабарлардан жыйынтыкталган чыгарылышы менен тааныштырып түз эфирде мен Альбина Жолоева. Алгач күндүн негизги темаларынан кыскача. Сузакта жер көчкүгө байланыштуу 73 үй бүлө башка жакка көчүрүлдү. Көчкү чыккан жер бир 400 метрде түздүктү басып кеткен экен, качып жете албай калышыптыр дагы. Кыргызстандын баш мыйзамы өзгөртүлөбү? Ошол эле мезгилде биздин баш мыйзамдан да карап чыгышыбыз керек. Кыргызстанда мал жандыктарды идентификациялоо иши жанданат. Алайдын Сары Моңол айылындагы 13 мектептин бүтүрүүчүсү жалпы республикалык тестирлөөгө акысыз даярдыктан өтүп жатышат. Бюджеттик окууга өтүп алсам, мага дагы натыйжеме дагы оңойчулук болуп келди. Ош шаарында улуу ата мекендик согуштун ардагерлери сыйланууда. Килкеева Роза энени куттуктаганы келдик. Жалал Абадтын Сузак районунда катталган жер көчкүгө байланыштуу кооптуу делген участоктарда жашаган жай тургундар башка жакка көчүрүлдү. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 73 түтүн коопсуз жайларга убактылуу жайгаштырылган. Ага кошо эле Алмалы Булак айылындагы 150 мектеп окуучусу эвакуацияланды. Акыркы тапта ыкчам куткаруу тобу жеринде байланыш каражаттарын орнотушууда. Мындан сырткары келтирилген чыгымдар да эсептелип жатат. Айтылбай келген кырсыктан жабыркагандардын абалы тууралуу кабарчыбыз Назгүл Ахунова айтып берет. 27 апрель күнү 18 чамасында Сузак районунун Алмалы Булак айылында жер көчкү жүрүп 6 үйдү жана 16 жаштагы баланы басып калган. Көчкү астында калган өспүрүмдүн жансыз денесин куткаруучулар бир күн дегенде кечке жакын араң табышкан. Бүгүн Эрлан Урматбек уулунун сөөгү жерге берилди. Маркумдун үй бүлөсүнө өкмөт резервдик фондунан 50 000 сом бөлдү. Буга чейин бул көчкү боло турганын билип, бир нече жолу келип элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, бул жерде акыркысы 3 күн мурун келип элдерди кыдырып бери чыгарылган эле. 7 үйдө тең адамдар жашабай турган азыр. Анан бүгүн келип турушкан экен үйүнөн кабар алып. Анан жана эки калып калган бала ошо мал салды неме кылып келип калган балдар экен. Көчкү чыккан жер бир 400 метрде түздүктү басып кеткен экен, качып жете албай калышыптыр дагы. Бирөөсү басып калган жерден чыгарыштыр, экинчисин чыгарышка жете албай калыптыр. Ал арада өкмөт өзгөчө Кырдаалдар министрлигине кооптуу аймакта жашаган элди тез арада көчүрүп кетүү тапшырмасын коюп, ушул эле күнү 73 үй бүлө башка жакка чыгарылды. Аны менен катар эле Алмалы Булактагы Матиев атындагы орто мектептин 150 окуучусу башка жакка которулду. Ошол эле учурда ал жердеги 73 турак үйдүн тургундарын дагы эвакуацияландырды. Азыркы учурда ошол кечээ күнкү 28 апрель күнкү болуп өткөн жер көчкүнүн жылуусу боюнча ал жерде азыркы учурда жергиликтүү башкармалыктардын жергиликтүү бийлик органдары тарабынан өтө катуу көзөмөлдө турат ошол жер. Азыркы учурда жер көчкү токтогон. Азыр ыкчам куткаруу тобу жеринде көчкүнүн кесепеттерин жоюу үстүндө иш алып барышууда. Келтирилген чыгымдарды тактоо менен бирге байланыш каражаттарды калыбына келтирүү аракеттери көрүлүп жатат. Ошол эле учурда жай тургундарга медициналык жардам да көрсөтүлүүдө. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги жергиликтүүлөргө көчкү коркунучу тууралуу 15 апрелден бери эскертип келе жатышат. Негизи алгачкы кортунду мындан 22 жыл мурун чыгып, жашоочуларды коопсуз жайга көчүрүү боюнча судда жана жер тилкелери да ажыратылган. Бирок ар жыл сайын берилчү эскертүүлөрдөн жыйынтык чыкпай келет. Адам өмүрү менен коштолгон кырсыктан кийин аларды токтоосуз көчүрүү зарылчылыгы жаралды. Эң жакынкы эле берилген эскертүүлөр боюнча айта турган болсок, 2016 жылдын январь айынан баштап ушул апрель айына чейин 2 жолу эскертүү берилген ал жердеги тургундарга. Эски эскертүүлөрдөн дагы сырткары 1994 жылдары дагы жылы дагы эскертүү берилген. Андан сырткары дагы мына кечээ күнкү 2016 жылдын 1 январынан баштап ушул күнгө чейин 2 жолу эскертүү берилген жер көчкүнүн кооптулугу абалы боюнча. Өзгөчө Кырдаалдар министрлигинен кошумчалашкандай, өлкөдө жер көчкү кооптулугунда 3000ге жакын үй бүлө жашап жатат. Көчкү ыктымалы бар 4000 үй бүлө аныкталса, анын 1000деги гана коопсуз жайга көчүрүлгөн. Министрлик быйылкы жылы жер титирөөлөрдүн кайра кайталанып жатышына жана жаан-чачындын көп болгондугунан улам жер көчкүлөр активдешүүсүн эскертет. Эске сала кетсек, 27 апрель күнү Сузактын Кызыл Туу айыл аймагынын 2 жеринде жер көчкү жүргөн. 3 чат жайлоосундагы көчкү убактылуу жашоочу үйдү басып калган. Кызыл Тууда жер көчкү эртеси да катталып, бир автоунаа көчкү астында калган. Назгүл Ахунова, Адина Досумбетова, Шайыр Зайырбек уулу, Азам Бузриков, Ынтымак.
Теманы улай өлкө башчы Алмазбек Атанбаев бүгүн өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Бороновду кабыл алып, Сузактагы жер көчкүнүн кесепеттерин жоюудагы иштеринин жүрүшү тууралуу маалымат алды. Кубатбек Боронов Кызыл Туу айыл аймагынын 2 участогунун жашоочуларын коопсуз жайларга көчүрүлгөнүн билдирди. Мамлекет башчы өзгөчө кырдаалдар министрлиги калк арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүүсү тийиш экендигин билдирди. Ошондой эле куткаруучулар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жаратылыштын ар кандай кырсыктарына кириптер аймактардын жашоочуларын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн бардык аракеттерди көрүшү зарыл экендигин айтты. Башка жаңылыктардан 2010 жылы 27 июнда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын баш мыйзамында өлкө эгемендигине жана улут коопсуздугуна шек келтирген нормалар бар. Мындай пикирди президенттин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Бусурманкул Табалдыев билдирди. Эксперттер да өлкө баш мыйзамынын айрым беренелеринде мүчүлүштүктөр бар экенин айтышууда. Баш мыйзамдагы кемчиликтер тууралуу Эрмек Муратбек уулу баяндайт. Азыркы баш мыйзам кабыл алынып жатканда аны 2020 жылга чейин өзгөртпөө тууралуу да атайын жобо жазылган. Бирок 27 апрелде президенттин коопсуздук маселелери боюнча кеңешчиси Бусурманкул Табалдыевдин билдирүүсү коомчулукта кызуу талкууну жаратты. Калк арасында бул иште өлкө башчынын да тиешеси болушу мүмкүн дешүүдө. Табалдыев Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитетинин укук коргоочу Азимжан Аскаров боюнча чечимин мисал келтирип, баш мыйзамдын өлкө эгемендигине жана улут коопсуздугуна шек келтирген нормалары бар деди. БУнун адам укуктары боюнча комитетинин Азимжан Аскаров боюнча чечимине байланышкан жагдайда бир чындык айгине болуп турат. Биздин конституцияда Кыргызстандын эгемендиги менен улуттук коопсуздугуна шек келтирген айрым бөлүктөрү бар экенин жаныбыз кебүү менен күбө болуп отурабыз. Менин көптөгөн кесиптештеримде конституцияны иштеп чыгууда коопсуздук чөйрөсүндөгүлөр тартылган эмес го деген ой туулуп жатат. Илимпоздор менен эксперттердин атайын тобун түзүп, терең талдап туруп, баш мыйзамда катылган миналарды кантип жок кылуу сунуштарын берсе туура болор эле. Маселе Конституциянын 2 бөлүмүнүн 41 беренесинде белгиленген адам укуктары жана эркиндиктери деген бөлүмүнө байланыштуу чыккан. Ага ылайык ар ким бузулган укуктары менен эркиндиктерин коргоо үчүн эл аралык органдарга кайрылууга укуктуу. Көрсөтүлгөн орган тарабынан адам укуктары жана эркиндиги бузулган деп табылса, Кыргызстан зыяндын ордун толтуруп же аларды калыбына келтириши керек. Эгерде азыркы абалды эске алып, Конституцияны өзгөртүүгө туура келсе, бул ишти жүргүзүш керек. Чындап эле ошол эл аралык нормалар же Конституциядагы ошол норма мамлекеттин кызыкчылыгына, мамлекеттин коопсуздугуна карама каршы келе турган болсо, анда бүтүндөй эл аралык келишимдерди буга чейин биз кошулган, ратификациядан өткөргөн, ошол эле мезгилде биздин баш мыйзамдан да карап чыгышыбыз керек. Туура бүгүнкү күндө биздин Конституцияда мындай жазылган: эгерде эл аралык мыйзамдар менен ички мыйзамдар бири-бирине карама каршы келе турган болсо, анда үстөмдүк, басымдуулук бул эл аралык мыйзамга берилет деп дагы көрсөтүлүп коюлган. 2020 жылга чейин баш мыйзамды өзгөртүүгө болбойт дийлгени менен мамлекеттин кызыкчылыгы жана коопсуздугу үчүн Конституцияга толуктоо же өзгөртүү киргизүү зарылчылыгы бар. Ошондуктан мыйзам чыгаруучу органдар дагы 4 жыл күтүп отурбастан чечкиндүү кадамга барышы керек дешет адистер. Учурдагы шарт болуп аткан иш аракеттер, коомдук саясий өзгөрүүлөр, коомдук талап кээ бир өзгөртүүлөргө алып келет окшойт. Бул эми негизинен биздин мыйзам чыгаруучулардын вазифасы. Алар канчалык деңгээлде тактап, канчалык деңгээлде өздөрүнүн бүгүнкү күндөгү талапты сезүүсүнө жараша иштеп чыгышын биз көрөбүз. Албетте, керектүү жерлер болсо, аны күтүп отурбастан 20 жылдан өзгөртүүгө толук мүмкүнчүлүк болсо керек. Аны ошол милдетти аткара турган кишилердин компетенциясы. Кыргыз АССРнын алгачкы конституциясы 1929 жылы кабыл алынса, 1937, 1978 жылдары Кыргыз СССРнын конституциясы кабыл алынган. Ал эми өлкө эгемендик алгандан бери 1993 жылы 5 майындагы Кыргыз Республикасынын конституциясы иштеп келсе, 2010 жылдан бери азыркы баш мыйзам иштеп келүүдө. Ар жаңы бийлик келген сайын конституция өзгөрө берип, президенттин бийлиги күчөп келет. 2010 жылда кабыл алынган баш мыйзамды даярдаган кеңешменин мүчөсү азыр талкуу болуп жаткан берене коомдун сунушу менен киргенин белгилейт. Мисалы биздин жарандык процессуалдык кодексте деле ошондой берене бар. Азыркы баш мыйзамда да киргизилген. Ага чейин андай берене жок болчу. Анан биз адам укуктары деген бөлүмгө күчөтүп туруп киргизип койгонбуз. Эл аралык нормалар боюнча ар бир адамдын ошондой укугун эч ким чектей албайт. Эгер андай норманы өз конституциябыздан алып салсак деле андай укуктан ажырап калбайбыз. Ошондой эле баш мыйзамдын бийликке тиешелүү бөлүгүндө да карама каршылыктар бар экенин адистер айтышат.
Маселен, өлкө президенти эл аралык сүйлөшүүлөргө барганда парламент менен макулдашышы керек деп жазылган. Бул конституцияда дагы карама каршылыктар бар. Мисалы айтканда, ошол эле президенттин ыйгарым укуктары боюнча көп так эместиктер болуп калган жерлери бар. Андан тышкары ошол эле мезгилде бул баягы Кыргыз Республикасынын атынан ким чыгып сүйлөйт деген сыяктуу кээ бир айрыкча мындай бийликке тиешелүү баягы мамлекеттик бийликтин 3 бутакка тиешелүү гана бөлүмдөрдө кээ бир карама каршылыктар бар. Ал эми негизги баягы жалпы бөлүмдөрдө мамлекеттүүлүккө, укуктук негиздерине тиешелүү маселелерде андай карама каршылыктар жок. Акыркы мезгилде коомчулукта баш мыйзамды өзгөртүү боюнча ар түркүн кептер айтылып келет. Былтыр парламенттин жыйынында президент да мындай демилгени колдоорун белгилеген. Бирок Ата Мекен партиясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев конституцияны өзгөрүү демилгеси саясий күчтөрдүн гана кызыкчылыгы деп билдирген. Эрмек Муратбекул, Айбек Беделбеков, Ынтымак. Кумтөрдү иштеткен канадалык Centera Gold компаниясы Бишкектеги кеңсесинде тинтүү жүргүзгөнү боюнча түшүндүрмө берди. 2013 жылы ички дивидендтерди төлөө 2009 жылдагы Кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимдин негизинде жүргүзүлгөнүн билдирип, каржылык мыйзам бузуулар болгон деген маалыматты четке какты. Ошондой эле компания мамлекеттик органдар менен Кумтөр долбоорун ишке ашыруу боюнча тыгыз сүйлөшүүлөрдү улантууну көздөй турганын кошумчалады. Маселелер оң жакка чечилбесе өндүрүшкө терс таасири тиерин Centera'nын билдирүүсүндө. Кече башкы прокуратура, УКМК жана Ички иштер министрлиги ишкананын Бишкектеги башкы кеңсесинде тинтүү жүргүзгөн. Кумтөрдөн акча каражаттары менен активдердин мыйзамсыз чыгарылышы боюнча козголгон кылмыш ишинин далил маалыматтары изделип жатканы кабарланган эле. Кыргызстанда мал жандыктарды идентификациялоо иши жайдалат. Бул тууралуу премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жогорку кеңеш жыйынында 2015 жылкы өкмөттүн аткаруу иштери тууралуу отчетунун баяндамасында билдирди. Өкмөт башчы маалымдагандай акыркы кезде идентификациялоо жүргүзүүнүн тартиби боюнча иш-чаранын планы иштелип чыгып, техникалык жабдууларды сатып алуу каралууда. Бүгүнкү күндө Чүй, Талас жана Ош облусундагы жеке менчиктеги ветеринар дарыгерлерде окутуулар өткөрүлүүдө. Эске салсак, мал жандыктарды идентификациялоо боюнча мыйзам 2014 жылы кабыл алынган. Ош шаарынын Манас Ата аймактык кеңешиндеги жалгыз бой аял Роза Килкеевага жардам көрсөтүлдү. Бүгүн Манас Ата жаштар комитети Ош шаарынын 90 жылдыгы Улуу Ата Мекендик согуштун ардагеринин тургунунун келе жаткан майрам менен куттуктады. Жаштардын демилгеси менен уюштурулуп жаткан кайрымдуулук иштери буга чейин да бир канча жерлерде өткөрүлгөн. Ал эми жалгыз бой эненин жашоо шартынан кабар алган жергиликтүү жаштар үй тиричилигине жардам көрсөтүп келишти. Бир гана майрамдарда эмес, жада калса күндө кайрымдуулук иштерин жасоого даярбыз дейт демилгечилер. Жаштардын демилгеси менен бүгүн Килкеева Роза энени куттуктаганы келдик. Килкеева Роза эне 90 жашта жалгыз бой эне, өзү жалгыз жашайт. Биз дагы бул эненин ден соолугун сурап, жашоо шартын көрүп, үйүн жыйнаштырганга, кичине болсо да колубуздан келген подаркабызды көтөрүп, эненин келейткан 9 майрам менен куттуктап келдик. Алайдын Сары Могол айылындагы 13 мектеп бүтүрүүчүсү жалпы республикалык тестирлөөгө акысыз даярдыктан өтүп жатышат. Аларга мындай мүмкүнчүлүктү Орусияда иштеп жүргөн өз айылдаштары түзүп беришкен. Алай району тоолуу аймак болгондуктан окуучулардын көпчүлүгү жалпы республикалык тестирлөөдөн төмөн балл алып окуу жайга тапшыра алышчу эмес. Окуучулар учурда жалпы республикалык тестирлөөгө камданып жатышат. Алардын тестирлөөгө даярдыктары тууралуу кабарчыбыз Адина Базарбаева айтып берет. Жогорку окуу жайларга тапшыруу үчүн кээ бирки бүтүрүүчүлөргө бир топ кыйынчылык жаратса, ал эми кээ бир окуучулар үчүн бир топ жеңил болот. Бирок Алай районунун Сары Могол айылынын номер 53 Харибек Алимсеитов мектебинде окуп жаткан окуучулар үчүн жогорку окуу жайларга тапшыруу эң негизги максаттарынын бири болуп саналат. Алар үчүн жогорку республикалык тесттен эң жогорку баллды алуу эң негизги максатынын бири десем жаңылышпайм. Себеп дегенде учурда азыр 6 кыз 6 бала ушул окуу жайдын имаратында кыргыз тил жана математика сабагынан даярдыктан өтүшүүдө. Алдыдагы даярдыктар кандай болуп жатат, алдыда көрө жатарбыз.
Жалпы республикалык тестирлөөгө саналуу гана күндөр калды. Мектеп бүтүрүүчүлөрү жогорку балл алыш үчүн курстарда даярданып жүрүшкөн чагы. Алардын катарында Алайдын Сармоголунан келген окуучулар да бар. Башка бүтүрүүчүлөрдөн айырмаланып, акысыз окуп жатышат. 13 бүтүрүүчүгө мындай мүмкүнчүлүктү Орусияда иштеп жүргөн айылдаштары түзүп беришкен. Мигранттар акча чогултуп, жатакана, окуу курсу жана тамак аштарына чейин камсыздашкан. Бул кабарды бизге биринчи эле бергенде мугалимибиз бизди уже тандап койгон болчу. Ошону укканда ошол тандалган окуучулардын арасында болгондо абдан сүйүнгөм. Анткени ушул ортуга мен ошо 10 класстан бери даярданып, ошол орту деп аркасынан ушундай жакшы балл алайын деген болчумун. Ошо баардыгында эле шарт боло бербейт. Ошо бюджеттик окууга өтүп алсам, мага дагы ата энеме дагы оңойчулук болот эле да. Түшкө чейин математика сабагынан окушса, түштөн кийин кыргыз тили сабагынан даярданышат. Мында баары мектепте жакшы окугандарды гана тандалып келишкен. Тестирлөөдөн кандай балл алсаң, ошол көрсөткүчкө карап окууга тапшырабыз. Ошондуктан аракетибиз күчтүү, дейт окуучулар. Биз үчүн абдан жакшы болду. Мында окубай калганымда мен мисалы өтүп калдым беле же өтпөй калдым беле. Ушунда окудум, Кудай калса өтөм деген эме бар. Өзү кичинекейимден бери эле максат коюп кыялданып болуп жүрөм. Кыялданып жүргөн бир эмем бар эле, кыялым бар эле кичинекейимден бери эле. Бул келечекте эме болсом, дипломат болсомму деп жүрүп элем. Билим алууга каалоосу күч окуучулар 17 май Гүлчөө районунда сынактан өтүшөт. Азыркы тапта балдар Достук жатаканасында жайгашкан. Ал эми кыздар туугандарынын үйүндө түнөшөт. Окутуу курсу Ош мамлекеттик филология факультетинде өтүп жатат. Бул окуучулар дагы ошондой алыс райондан келип, өздөрүнүн мындай ынтызарлыгын, өздөрүнүн кызыгуучулугун көрсөтүп жатышат. 2 күндөн бери мына сабакты баштадык. Абдан жакшы окуучулар бар экен. Окутуу курсу 20 күн уланат. Окуучулардын билим алуусу үчүн жаштар тобунан түзүлгөн Сармоголдук мигранттар 50 000 сомдон ашык акча чогултушкан. Бул демилге эми мындан кийин башка окуучуларга жыл сайын уюштурулат. Айта кетсек, тоолуу аймактардагы окуучулар билим сапатынан бир аз аксап, курстарда окууга мүмкүнчүлүк аз экени талашсыз. Адина Базарбаева, Мунарбек Арзыбек уулу, Ынтымак. Бүгүн Ошто Кыргызстан журналисттер уюмунун конференциясы болуп өттү. Ага аталган союздун Ош облусундагы мүчөлөрү катышып, алып барылып жаткан иштери жана уюмдун кезектеги курултайын өткөрүү жөнүндөгү баяндамалар жасалды. Негизги максаты журналисттер союзунун облустагы жетекчилерин курултайга чейин шайлап алуу болуп саналат. Конференция жүрүшүндө Ош облустук журналисттер уюмунун төрагасы болуп Алмаз Нурдинов, анын орун басарлыгына Курманбек Раматов шайланды. Бул иш-чара бардык областтарда өткөрүлөт. Алгач Ош шаарында өттү. Эртең Жалал шаарында уланат. Эске сала кетсек, Кыргызстан журналисттер союзу 1959 жылы түзүлгөн. Эми биздин максат ушул журналисттер союзун биздин кесиптик журналисттердин кесиптик мыкты уюмуна айландыруу, алдыда ушул журналисттердин коомго тийгизген таасирин дагы көбөйтүү, журналисттердин эркиндигин, укугун коргоодо ошол кандай гана чоң мамлекеттик басма сөзгө байланыштуу маселелерде өзүнүн ою менен, өзүнүн тилектештиги менен чыкканга аракеттери болот. Эми кезек эл аралык жаңылыктарда Сириянын Алеппо шаарында кырдаал оорлошуп баратат. Тынымсыз жиберилген аба соккуларынан 50ге жакын киши мерт болду. Нью-Йоркто болсо 5 чакырым аралыкка чуркоо боюнча марафонго катышып жаткан кыз адашып 21 чакырымды чуркап өттү. Алдыда ушул жаңылыктар менен кененирээк Самара Ашырбаева тааныштырат. Рахмат. Сириянын Алеппо шаарында кырдаал оорлошуп баратат. Тынымсыз жиберилген аба соккуларынан 1 сутка ичинде эле 50ге жакын киши мерт болду. Алардын арасында оорукана кызматкерлери да бар. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлдөрү учурда өлкөдөгү абал тынчтык орнотуу максатында Женевияда өтүүчү жыйындарга кедергисин тийгизиши мүмкүн деп чочулашат. Алепподогу кырдаал тууралуу кененирээк кийинки материалда. Сириянын Алеппо шаарына жиберилген аба соккуларынан каза болгондордун саны өсүүдө. Анда чек арасыз дарыгерлер уюму көмөк көрсөтүп жаткан Аль-Кудс ооруканасы талкаланып, оорукананын жумушчулары жана бейтаптар набыт болушкан.
Өткөн суткада аба соккуларынан 14 киши каза болгону маалым болгон. Кийинчерээк Сириянын Лондондогу көзөмөлдөө уюмунан набыт болгондордун саны 30га жакындап калганы кабарланды. Каза болгондордун арасында 3 жаш балдар жана шаарда калган жалгыз педиатр дарыгер бар экени тастыкталды. Ал эми башка маалыматтарга караганда мерт болгондордун саны 50ге жакын. Алардын көпчүлүгү ооруканага жакын жайгашкан жай тургундар. Бириккен Улуттар уюмунун өкүлү Алепподогу кырдаал Женеведеги сүйлөшүүлөргө кедергисин тийгизиши мүмкүн деп эсептейт. Май айында тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү өтө маанилүү. Бирок мындагы кырдаал ага тоскоолдук жаратышы мүмкүн деп чочулап турабыз. Демистура Алепподогу абал начарлап кеткенин кошумчалайт. Ага катар эле Кызыл Крест коому Алепподогу ок атуулар күчөгөнүнөн аймактарга гуманитардык жардам жеткирүү кыйындашканын айтып чыгышты. Нью-Йоркто 5 чакырым аралыкка чуркоо боюнча марафонго катышып жаткан 12 жашар кыз адашып 21 чакырым жолду басып өттү. Тагыраак айтканда ал иш-чаралар өткөрүлүп жаткан кварталдарды албаштырып алган. Башка жүрүшкө келип калганын кичинекей кыз трассаны бир топ аралыкка басып өткөндөн кийин гана билген. Бирок ошентсе да ал марага жетүүнү көздөдү. 12 жаштагы Лиадианес Родригес 5 чакырым аралыкка чуркоо боюнча Нью-Йорктогу марафонго катышып жатам деп ойлогон. Бирок аралык ал ойлогондон да узагыраак болду. Бир кыйла аралыкты басып өткөн соң жанымда бараткан аялдан трассанын узундугун сурадым. Ал мага аралык 21 чакырым экенин айтканда адашып кетип калганымы байкадым. Чуркоочу трассадан гана эмес, катышып жаткан иш-чарадан да адашкан. Ал катышуучу жүрүш коңшу кварталда өтүп жаткан. Бирок кыз артка кайтпай, акырына чейин чуркоону туура көргөн. Мен марага чейин чуркоо зарыл деп ойлодум. Ал убакта кыздын апасы 5 чакырым аралыктагы марада күтүп турган. 1 сааттай убакыт өткөндөн соң кызын издеп дүрбөлөңгө түшө баштайт. Алар компьютерден текшерип көрүштү. Каттоочу тизмеден кызымдын аты чыкпаганда өзүмдү коерго жай таппай калдым. Издөөгө полиция киришип, акыры кызды табышты. Полиция кызматкери келип, үй бүлөм издеп жатканын айтты. Мен билем деп акырына чейин чуркоону айттым. Ошентип ал баары бир жеңилген жок. Мен муну кандай түшүндүрүп берүүнү билбейм. Мен үчүн убакыт токтоп калгандай эле болду. Бирок алдыда экеним сезилип жатты. Ал буга чейин 5 чакырым аралыктагы чуркоого катышуу үчүн 2 ай даярданган. Жыйынтыгында 21 чакырым жол жүрдү. Сиздер эл аралык жаңылыктарга күбө болдуңуздар. Берүүлөрүбүздү улантабыз. Альбина. Азыр болсо спорт аламындагы акыркы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Саламатсыздарбы, ынтымакта ушул саатка алынган акыркы спорт кабарлары менен таанышып алыңыздар. Бүгүн волейбол боюнча Кыргызстан курама командасы Орусиянын Хабаровск шаарында өтө турган шериктештик кубогуна жөнөп кетти. Турнирге Орусия, Кыргызстан, Тажикстан, Белоруссия, Кытай, Корея 6 өлкө волейболчулары катышат. Мелдеш эртең 30-апрелде башталып 3 күнгө уланып 2-майда аяктайт. Бул уюштурулган шериктештик кубогу 9-май улуу жеңиш күнүнө арналып өткөрүлүүдө. Эртең 30-апрелде футбол боюнча Кыргызстан чемпионатынын кезектеги тур оюндары өткөрүлөт. Бул беттештердин бардыгы бир убакта 17:00 башталат. Ушул турда жогорку лигада топ сүрүп жаткан түштүктөгү 2 команда Алай менен Алдыор беттешет. Азырынча 11 упай менен өлкө чемпиону Алай 1-орунда баратса, 3 упай менен Куршаптын Алдыору акыркыда. Ал эми Бишкекте Алато Дордойду кабыл алса, Кантта алга Абдыш ата коногу болот. Кыргызстан футбол боюнча жаштар курама командасы ушул жылы 15-сентябрдан 2-октябрга чейин Индияда өтүүчү Азия чемпионатына даярдануу максатында Казакстандын Кайрат командасы менен экинчи жолу жолдоштук беттешин өткөрдү. Алматанын Борбордук стадионунда өткөн бул оюнда Кайрат оюнчулары 1-бөлүмдүн 19-мүнөтүндө эсепти ачса, голдон 9 мүнөт өтпөй чабуулчубуз Гүлжүгүт Бөрүбаев эсепти теңеди. Ал эми 2-бөлүмдүн 65-мүнөтүндө Кыргызстан жаштары 2-голун киргизери менен Таала ээлери 77-мүнөттө эсепти теңеп беттеш тең чуу менен аяктады. Айта кетсек, ушул эле стадиондо 26-апрелде болгон 1-беттеште командабыз 4-2 эсебинде уткан болчу.
Эл аралык спорт кабарлардан. Кече Европа лигасынын жарым финалында 2 оюн болуп өттү. Биринчисинде Украина Шахтер командасы Испаниянын Севильясын кабыл алды. Бул оюнда 2 команда 2-ден гол уруп, беттеш тең чыгуу менен жыйынтыкталды. Биринчи бөлүмдүн 6-мүнөтүндө гол өткөрүп жиберген Шахтер оюнчулары 23-мүнөттө эсепти теңесе, 36-мүнөттө Севилья дарбазасына 2-нчи голун киргизгенге жетишти. Ал эми 2-нчи бөлүмдө Севилья оюнчуларынын киргизген голун калыс офсайд экенин көрсөтүп эсепке албады. Андан аз өтпөй беттеш аяктарына 6 мүнөт калганда Шахтер коргоочусу Виталону айыптык белги ичинде жыгыткандыгы үчүн калыс пенальти берди. Топту Кевин Гамейро теп эсепти 2-2 жеткирди. Ал эми Европа лигасынын жарым финалында күч сынашып жаткан Испаниянын 2-нчи командасы Villarreal өз үйүндө Англиянын Ливерпулун кабыл алып жеңишке жетти. Эки команда күйөрмандарга канчалык кызык оюн тартуулабасын бир гана гол жаралды. Бул голду Villarreal оюнчусу Адриан 2-нчи бөлүмдү кочуп берген мүнөтүндө киргизип командасына жеңиш алып келди. Эми ушул командалардын жооптук беттеши 5-майда өткөрүлөт. Жаңылыктар соңунда адатта жаш балдар оюнду уйкудан жогору коюшат. Ошондуктан аларды уктатуу оңойго турбайт. Бирок бул тасмадагы бала досторунун ойноп жатканына карабай көзү илинип уктап баратат. Мен болсо сиздер менен коштошом. Алдыда эртеңки күнгө алынган аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Актык суусундугун биз үй бүлөбүз менен ичебиз. Айрыкча мен гипертонмен ооруп жүргөндөн бери ушул актык суусун ичкенден бери жакшы болуп, кан басымым азайып, салмагым да азайып, ашказаным да жакшы иштеп. Актык бул ден соолукка сактык. Актык ден соолукка сактык. Шаардагы соода борборлорунан алсаңыздар болот. Саламатсыздарбы? 30 апрелге алынган аба ырайынын болжолу менен таанышып алыңыздар. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү актык соосундугу актык ден соолукка сактык. Кыргызгидрометинин берген маалыматына ылайык Чүй, Талас, Ысык көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Бийик тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым райондорунда жаан жаап, бийик тоолуу аймактарда жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, айрым жерлерде 17-22 метрге чейин жетет. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус, күндүзү 15-20 градус жылуу болот. Талас облусунда түнкүсүн 4-9 градус, күндүзү 13-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 5-10 градус, ал эми күндүзү 11-16 градус жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 3-8 градус, күндүзү 10-15 градус ысык болушу күтүлөт. Баткен облусунда түнкүсүн 5-10 градус, ал эми күндүзү 21-26 градус жылуу болот. Жалал Абад облусунда түнкүсүн 7-12 градус, күндүзү 23-28 градус ысык болот. Ош облусунда түнкүсүн 7-12, күндүзү 23-28 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми Ош шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 10-12 градус, күндүзү 26-28 градуска чейин ысыйт. Борбор кала Бишкек шаарында мезгил менен жаан жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 9-11, күндүзү 16-18 градус жылуу болушу күтүлөт. Сиздер 30 апрелге алынган аба ырайынын болжолу менен тааныштыңыздар. Көрсөтүүбүздүн демөөрчүсү актык соосундугу актык ден соолукка сактык. Клинические испытания напитка «Актык» выявили его высокую эффективность в лечении и профилактике многих заболеваний, а также как общеукрепляющего средства, богатого минералами и витаминами. Актык – источник здоровья. Можете приобрести в торговых центрах города.